Синьцзянь уйгур автономдуу району Кытайдын Кыргызстан менен байланыштырган бөлүгү. Торугарт жана Эркештам өткөрүү бекети аркылуу алгач дал ушул аймакка кирүүгө болот. Эки өлкө эми 3-чү чек ара бекети бедел өткөрүү жайын ачууну максат кылууда. Бул министрлер кабинетинин төрагасынын Үрүмчүгө жасалган сапарынын алкагында талкууланган маселелердин бири болду. Тараптар соода алаканы дагы арттырып жаткан шартта анын мааниси жогорулады. Ошондой эле Суардын жетекчилиги жана бир катар ири ишканалар менен түзүлгөн келишимдер энергетика, транспорт, өнөр жай тармагындагы кызматташуунун жаңы барагын ачканы турат. Синергетикалык фактор бар да, бир тармак экинчи тармакка таасири тиет да, анан ошонун жакшы таасирлери болсо, энергетика болсо, туризмди өнүктүрсөк болот. Туризм өнүктүрсө, айыл чарба өнүктүрөт. Анан ушундай биздин экономиканын өнүгүүсүнө жаңы шарттар түзүлмөк да. Ошондуктан бул жаңы трендко деп ойлойм да, биздин карым катнаштагы. Өзүбүздүн элибизге жумуш орундар менен камсыз кылсак, бул эң негизги биздин жетишкендигибиз болот эле да. Кол коюлган 40 документте каралган инвестициянын көлөмү 1,5 миллиард долларды түзөт. Кыргызстанда машина куроочу завод жана логистикалык борбор куруп, Тоо-Кен тармагында да кызматташуу артат. Ошондой эле күндөн энергия алуучу 400 мегаватт кубаттуулуктагы станция салынат. Эң башкы инвесторлор бул Кытай Эл Республикасынын чоң компаниялары. Биз койгон бир катар жана PPA келишимдерге кол койгон Кытай компаниялары ошол Кытай Эл Республикасынын эң биринчи катарда турган мамлекеттик госкорпорация. Июлдун ортосунда инженерлери көчүп келишет, компания ачылган, жер маселелери чечилген, арендасын, жанагы айыл чарба жоготууларын жана башка мамлекеттүү тиешелүү бул төлөмдөрдүн баардыгын төлөшкөн. Кыргыз мамлекетинде компанияны ачкан, ушул жака ниетибиз чын салабыз деп чоң акчаны гарант кылып, банковский гарантия кылып коюп беришкен. Биздин, мындайча айтканда, биздин мамлекетибизден кандай мындай суроо талап болгон болсо, баардыгын аткарышкан. Кыргызстандын тышкы соодасынын негизги бөлүгү Кытай менен туура келет. Былтыр 19 миллиард доллардан ашык көлөмдөгү товар алмашуу болгон. Кыргызстанга салынган инвестицияда да аталган өлкөнүн үлүшү чоң. Потому что мы комплексно начали работать в этом направлении. Эл аралык эксперттер Кытайдын Борбор Азияга багытталган инвестициясы Кыргызстан менен Өзбекстанга гана тартылып жатканын айтып жатышат. Мунун жөнөкөй гана себеби бар. Биз комплекстүү иш алып барууну өздөштүрдүк. Келишим түзүүгө жөндөмдүү мамлекетке айлана алдык. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун масштабы көп нерсени айгинелеп турат. Үрүмчүдө түзүлгөн келишимдерди талдап көрсөңүздөр. Машина куроо, логистика, өнөр жайга каражат тартылып, ишканалар ачылса, ага электр энергиясы да керек болот эмеспи? Ошол себептен алгач күндөн энергия алуучу станцияны салууда абдан ойлонулган кадам. Например, как раз таки солнечную электростанцию. Эки өлкөнүн кызматташтыгы сөз болуп жаткан 1,5 миллиард долларды камтыган келишимдер менен эле токтоп калбайт. Министрлер кабинетинин төрагасы Кыргызстанда титаномагнититти кайра иштетүүчү металлургиялык завод салуу маселесинде талкуулады. Анын натыйжасында эки өлкөнүн адистеринен турган топ Кыргызстанда изилдөө иштерин жүргүзмөй болду. Калыгул Асанбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.